Биринчи башым эле ооруй берет дейт. Башым көп ооруйт деп, баштын аркасы тартып ооруйт. Анан туруп эле жалгыздыкты каалайт. Анан кээде Арланганы барса баары жакшы. уйкум качып атат деп, башым ооруп атат деп көп жүрдү. Анан бул нерсени кээ бирки жерде айтпадым эле. Комментарийлерде бул кара дуба сыйкыр деген нерсе жок. Сен ошондон көрү больницага көрсөтпөйсүңбү дегендер да бар да. Мен Кудайга шүгүр акылым жайында эле ал нерсени мен биринчи больницага көрсөткөм. Анан ал жерден таза чыккан. Андан сырткары дагы бир клиника бар, аты чыккан. Ошол жерге алып бардым мен ишенбейчи. Башын томография кылдырып бүт таза чыгат. Анан бир таблетка жазып берип койгон, ушул уставтарга суук тийип калыптыр. Ошону ичип койсо жакшы болуп калат деп. Ичип жүрдү. Жакшысыңбы деп коем, анда санда эске келгенде ооба жакшы эле деп туруп эле дагы башым ооруп калат дейт. Кыскасы больницага, ооруканага биз көрсөткөнбүз ал нерсени. Анан барып Куранды жактырбай калат экен. Мен баягы жумуштан чарчап келгенде Куран коюп уктаганда адат кылчумун ошол кездерде. Телефон өчүрүп койчу. Ушундай симптомдор болгондо анан эң акыркы симптому кулагыма үндөр угулуп атат деп бир көзүнө жаш алганда. Ошондон кийин анан мен бир досума чалдым, кеңеш сурап, эмне кылайын десем, тез имамга алып кел, болду экен. Дем салдыр деди. Мечиттин имамына алып барып дем салдырып, 3 күн, 4-күн имамды үйгө алып барып дем салдырып, анан үйгө дагы дем салдырып койду. Эртеси күнү сурасам, сонун болуп калдым, жакшымын деди. Ошол боюнча кийин кайра мага айтып калыптыр да. Дагы айтсам, бул мен оорукчан дейт, анан дагы убактысын албайм дегенби. Кыскасы баягы боорукер болчу дагы. Жумуштан көп эме кыла бербейин дегенби. Ошентип эле жоготуп алганбыз да.